Дан илим алып аткандар, өсүп аткандар, алдыңкылар болуп баратат. Ошолордун берген, айткан илимдерин, сөздөрүнө маани берсеңер, ана буну талдаш үчүн көкүрөккө салгыла, көкүрөгүңөрдү ачканга аракет кылгыла. Ана ошол ички сезимгеден туура эмести баардык аялдарды бөлүп айтып берет. Анан өзүңөр да көрүп каласыңар, айтып атканда же окуп атканда илимдерди, бул кайсы жыстан келип атат, тааный баштайсыңар. Эмесе аял деген, жыстык деген ушундай көп, адамдар да билбейт да кайсы жыстан келип атат. Элинен алып барып атат, анан алган нерсени элге берип атат. Ого бетер багы чектелип турган аң сезимдер, мындайча айтканда ого бетер эле чекке кирип кетип атат да. Анан мен албарымбы, аталардан алдым, мен тигиден алдым, меники туура деген нерсеге өздөрү да туруп калып атат да. Анан силер байкасаңар, мына жогорку жыштан келип аткан аялдар кандай болот, төмөнкү жыштыктан бергендер кандай болот, ортоку жыштан келгендер кандай болот, анан суперден келген жыштыктан келген аялдар кандай болот. Ошондо силер ушуларды бир талдап, анан кайсысы чындыкка жакын билип аласыңар да, ошолду айтканыңардан эртең эл алдында жаңылбайсыңар. Ата ел эртең муну айтып барың беле, тигини айтып барың беле кана деп өзүңөргө сурай берет да. Ошо сиздер жогоркудан алганга ушу суранып, жаңы айтып атпайбы, таазим депчи. Дайыма эң туура айтып кетти. Биз биринчи ыраазычылык бериш керек, анан жол басыш керек. Бизге байке суроо берели. Бул өсүү деген эмне болуп атат? Кандай түшүнөсүз? Тигили өсүү керекпи бизге же кереги жок бизге? Өсүү керек да. Өсүү керек болгон үчүн адамзат өсүш керек болуп атат. Бул өйдө жактан жер эне, аалам күчтөрү сиз айткандай жанагы бир чоң жыштыкка кирип атканда ошого өсүп биз дагы киришибиз керек болуп атат да. Ошол жыштык менен жашашыбыз керек болуп атат. Сиз айткандай бир азыркы жыштыктар өйдөкү ааламдын жыштыгына тең келе албай атат да. Ошон үчүн бул киши айткандай жанагы жерде, жер энеде жанагындай катастрофа болуп аткан, ошондон болуп атат жыштыктын жетишпегендигинен да. Мисалы үчүн жана радиодо деле FM 105 деп коет. Ал башка бир жыштыкты тартат да. Ал, например, бүт Кыргызстан боюнча алат. FM 102.5 деген бар, ал чүйдө эле тартат. Азыр биз ошондой элестетишибиз керек да. Биз FM 102.5те чүйдө жүргөндөй элебиз да. Биз жана FM 105.5ке бүт эмеге чыккандай эмеге өтүшүбүз керек болуп атат да, ошогочу. Өсүү керек нерсе, өсүү.